Жогорку кеңештин жыйынында Кыргыз Республикасынын Нарын облусунун Кочкор районунун Коштөбө айыл аймагын, Ош жана Талас облустарынын айрым айылдарын жана Талас облусунун Кара Буура районун кайра атоо жөнүндөгү мыйзам долбоору 3 окууда каралды. Алсак аталган мыйзам долбоору аркылуу Нарын облусунун Кочкор районунун Коштөбө айыл аймагын, Ормонхан айыл аймагы, Ош облусунун Ноокат районунун Бел айыл аймагынын Борбаш айылын Кайрагач айылы, Талас облусунун Кара Буура районунун Чолпонбай айыл аймагынын Чымген айылын, Чолпонбай айыл аймагынын Чолпонбай айылы жана Талас облусунун Кара Буура районунун Айтматов району деп кайра атоо сунушталууда. Кыргызстандын Улуттук банкы 2 акча алмаштыруучу жайына жана 2 жаранга айып салды. Финансылык жөнгө салуучу орган билдиргендей, Кыргыз Республикасынын мыйзам талаптарынын жана Улуттук банктын ченемдик укуктук актыларынын талаптарын бузууга жол бергендиги үчүн 2 акча алмаштыруучу бюросунун ар бирине 55 000 сом өлчөмүндө айыппул салынды. Ошондой эле Улуттук банкынын лицензиясы жок, нак чет өлкө валютасы менен алмаштыруу операцияларын жүргүзгөндүгү үчүн 2 кыргыз жарандарына 17 500 сом өлчөмүндө айып салынган. Бишкектин 8-Кичи районундагы номер 20-үйдөн өрт чыккан. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, батирдин ичинен кийимдер, телевизор жана төшөнчү күйгөн. Өрттүн кесепетине 87 жаштагы кемпир каза болгон. Өрттүн себеби такталууда. Белгилей кетсек, сутка ичинде республиканын аймагында 8 өрт кырсыгы катталып, тилсиз жоону өчүрүүгө 4 бөлүм тартылган.